Эки өлкөнүн соода алакасын дагы да бекемдөө максатында Кыргызстан менен Россия келишим түздү. Эми Росагро маркет ишканасынын жардамы менен Россияда өндүрүлгөн азык-түлүктөр Кыргызстанга, Кыргызстандыкы Орусияга экспорттолот. Максат дыйкандар өстүрүлгөн айыл чарба продукциясынын экспорт потенциалын жогорулатуу. Биздин оюбузча бул кече Бишкекте чоң мындай резонанс яратты. Себеби дегенде бүгүнкү иш-чарага биз атайын ушул түштүк региондордун 3 областынан чоң кооператив башчыларын, соода логистика борборлордун жетекчилерин, бүгүнкү ОШ хранилищелердин жетекчилерин жана транспорттук компанияларды чакырганбыз. Себеби дегенде биз өзүбүздүн транспорттук компания аркылуу биздин дыйкандар өстүргөн продукцияны ушул Россиянын мен атаган региондоруна жеткизип, жана аны ошол региондорго мындай экспорттоо максатында болуп жатат. Росагро маркет ишканасынын Орусияда бир катар логистикалык борборлору, кампалары бар. Росагро маркети дүйнөлүк стандартка жооп берген борборлорду, базарларды ачууну пландап жатат. Учурда аянты 100 гектарды түзгөн ири базар ачууну максат кылууда. Ал жерде азык-түлүктөрдү жууп тазалоо, муздаткычта сактоо шарттары түзүлөт. Ошондой эле Кыргызстандан барган ишкерлер үчүн ал базарда жатакана маселеси да каралууда. Мына кече күнү 2 күн болду, биз Новосибирск шаарында 100 гектар жерге ушул өзүбүздүн объектини баштадык. Кудай кааласа 2018 жылдын 4-кварталынын башында ал объектини ачабыз. Ошол объектини ачардын негизинде биз азыр мына биринчи ирет Орто Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанга келип, Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөргө ушундай презентация, конференция өткүзүп жатабыз. Орусиялык ишкана кыргызстандык ишкерлер менен кызматташууга кызыктар. Алар өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү өз өлкөсүнө каалаган аймакка алып чыгуусуна жардам берет. Демек кыргыз ишкерлерине Россияда дөңүнөн соода жүргүзүү менен эле чектелбестен азык-түлүктү сактап алып чекене баадада сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле дыйкандар үчүн өз продукциясын онлайн аркылуу да сатууга болот. Биздин онлайн продажа деп коет. Ар бир дыйкан, ар бир коммерсант, ар бир экспортер өзүнө ошол телефонуна баягы WhatsApp менен Telegram'ды скачивать этип алгандай, биздин программа скачивать этип, өзүнүн ошол аккаунтун ачат дагы, бизден авторизация алып туруп, анан ошол аккаунтка бизге ошо приложенияга өзүнүн продукциясын киргизет. Мисалы менде эртеңки күнгө 10 тонна бадыраң болот, же болбосо эртеңки күнгө 10 тонна помидор болот деп киргизет. Ал жактан Россиядан алуучулар уже ал жактан өзүнүн базын предлагать этишет дагы. Өкө баасына туура келсе, кнопканы басат, келишим түзүлгөн болот. Ошонун негизинде эле биздин кыргызстандык же Россиядан келип калган попутчий грузовиктер биздин ошондой программага кирген аккаунт ачкан болот. Алар болсо ушул биздин аларман менен сатуучуга, биздин айыл чарба продукция өндүрүп фермерге өзүнүн кызматын предлагать этет. Мен ушунча сомго Новосибирск шаарга жеткизип берем деп. Эгер баасы туура келсе, ал менен кнопка басат, договор түзүлөт и ошол перевозчик биздин ошого оптово распределительный центрге жеткизип, ошол жерге таштап берет. Компания кайсыл гана азык-түлүк болбосун Орусиянын бардык облустарына жеткире алат. Ишкана учурда Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург жана Владивосток шаарларына алгачкы долбоорлорду баштап жатат. Эми Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларында да азык-түлүк сактоочу логистикалык борборлорду курууну пландоодо. Дыйкандарды Росагро маркет ишканасы жүргүзүп жаткан иштери кубандырып жатат. Бул жердеги семинар кызык болуп атат негизинен. Өзүбүзгө дал келген, туура келген партнерди бул жерден тапканга аракет кылабыз, угуп атабыз. Азыр презентациялар аябай жакшы болуп атат негизинен. Фермерлерди бириктирүү негизги максатыбыз биздин. Бул жерде ушул көлөм көбөйгөндө биздин дагы келечектеги пландарыбыз өндүрүлүп аткан продукцияларыбыздын көлөмүн көбөйтүп, логистический борборлорду, кампаларды, кайра иштетүүчү цехтерди курганга аракет кылабыз, Кудай кааласа. Бизде булардын партнерлордун келгени бизге аябай жакшы болду. Биз барып алып туруп ар бир базарда гана, сооданы гана ошол жерде жүргүзүбүз. Ошол центрлерге бизге келгени аябай жакшы. Барган жөнөткөн товарыбызды качествосу сакталат, үшүккө алдырбайбыз. Өз каалаган баада сатуубузга өзүбүзгө пайдасы тиет. Өткөн жылы өлкөдө айыл чарба продукциясын өндүрүү 30%га көтөрүлгөн. Көрсөткүчтү дагы да жогорулатуу максатында коңшу өлкөлөр менен кызматташуу жолго коюлууда. Феруза Ашымбаева, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.